Соттордун көз карансыздыгы боюнча процесстик кепилдиктерди камсыз кылуу, процессуалдык эмес кайрылуулар боюнча маалыматты ачыкка чыгаруу сунушталууда. Бул демилге судьяларга болгон басымды жоюуга жана процесске тышкы кийгилишүүлөрдү чектөөгө багытталган. Судья бир жарандык же кылмыш ишин карап жатканда ар кандай кызмат тейлегендер, бир кызыкчылыгы болгон тараптар телефон аркылуу кайрылып же тааныш аркылуу кайрылып, бул иш боюнча мындай кылсак болобу деген кайрылуулар болсо, ошону карап жаткан судья жазма түрүндө ошол карап жаткан ишке кошуп, анан ачыкка чыгаруу боюнча сунуштар түшүп жатат. Белгилей кетсек, мындай сунуш Кыргызстандын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча нормативдик укуктук актылардын долбоорлорунда жазылган. Ал президенттин жарлыгы менен бекитилген Кыргызстандын сот системасын өнүктүрүү боюнча 2023-2026 жылдарга карата мамлекеттик максаттуу программасынын алкагында иштелип чыккан. Бүгүн сот системасын натыйжалуу жана адилеттүү кылууга багытталган бул маанилүү демилгелер жана нормативдик укуктук актылар талкууланды. Основной результативной частью данного круглого стола и вообще реализации самой государственной целевой программы будет как раз-таки являться построение той системы правосудия, которая намного облегчит, намного быстрее, проще и легче будет. Талкууланган темалардын бири экс-территориялык юрисдикция принцибин киргизүү. Бул сот иштерин жоопкердин жашаган жери же юридикалык жактын жайгашкан жери боюнча эмес, республиканын бардык сотторунун арасында бөлүштүрүүнү билдирет. Бул демилге судьялардын жүгүн азайтуу максатында автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу ишти бөлүштүрүүнү онлайн режимде өтүшүн көздөйт. Себеби иштер судьялардын жүктөмүнө жараша бөлүштүрүлөт жана жергиликтүү жашаган жери маанилүү болбой калат. При нормативе в среднем судья должен рассматривать. Норматив боюнча орточо эсеп менен бир судья бир айда 20 ишти карашы керек болсо, учурда 34төн ашык соттук ишти карап жатышат. Бул өткөн жылдын статистикасы. Кайсы бир судья көп иш караса, дагы бирине азыраак туш келет. Сот системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында сан ариптештирүү ишке ашса, онлайн соттук отурум өткөрүүгө болот. Мындан сырткары адистер соттук процесстин катышуучуларынын жүрүм-турумундагы жөнгө салууну көздөшүүдө. Башкача айтканда, юристтердин кредосы принциптерин киргизүү менен сот процессинде этика жана дисциплинаны катуу сактоо боюнча эрежелерди бекемдөө сунушталып жатат. Мындан сырткары дагы бир катар багыттар боюнча анализдер жүрүп жатканы айтылды. Судьялар ассоциациясы коомдук бирикмеси тарабынан эксперттик изилдөө иштери алып барылууда. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.